Арбаңыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда футбол жаңылыктары. Месси тарыхта кала турган сөздү айтты. Лео трибунадан үй бүлөсүн таап, жубайына ыйык сөздөрдү айтты. Бүткүл дүйнө 2022 жылкы дүйнө чемпиондугунун чечүүчү оюнун талкуулап жатат. Келгиле, аргентиналык Франция жана ала маалымат каражаттары эмне жазып жатканына көз чаптырып көрөлү. Аргентиналык Оле сайтында тексттин автору эмоциясын карманбай жазды. Кучактап, кыйкырыйла, биз тарыхтагы эң кызыктуу финалда дүйнө чемпиону болдук. Эч ким элестете албаган финалда. Мбаппеге карабай биз дүйнө чемпионбуз. Эгерде баары Мессинин жеңишин кааласа, анда ал муну ишке ашырды. Финал 36 жылдык күтүүнүн жыйынтыгын берди. Ал эми Мессидей ойноду. Эч ким батын албаган позицияларда топтолуп, эпизоддорду өзү гана чечкен. Эң мыктыны башкалардан айырмалап турган нерселердин бири анын эч ким аракет кылбагандай ойноого умтулуусу. Эч ким көрбөгөн экинчи голдогудай пастарды арт жагынан көрөт. Леодо бардык эшиктердин ачкычы бар. Аргентиналык дагы бир басылма улуттук курама команданын лидеринин жеңиштүү эмоциялары тууралуу сөз кылып, Месси акыркы пенальтиден кийин үй бүлөсүн издеп, тарыхта кала турган сөздү айтты деген макаласында жарыялады. Пенальтилер сериясы аяктаганда биринчи голдун автору Лионель Месси жолдоштору менен майрамдап тез эле үй бүлөсүнө жөнөдү. Таладан ал 3 баланын энеси Антонелла Рокоццону көрүп, чын жүрөктөн бүттү деди. Муну менен ал өлкөсү менен дүйнө чемпиону болуу үчүн көп жылдар бою өтүшү керек болгон сыноодон өттү. Анан кулактан кулагына чейин жылмайып, Месси машыктыруучулар штабынын мүчөлөрүнө көпкө кучактап турду. Француз маалымат каражаттары да Месси тууралуу жазып жатышат, бирок алар албетте өз командасын талкуулайт. Бул 2022 жылкы дүйнө кубогунун финалы тууралуу айттуу үчүн бүтүндөй бир китеп керек болот. Тарыхтагы эң сулуу. Хет-трик жасаганына карабай Килиан Мбаппе алыстан карап кала берди. 70 мүнөт бою катастрофалуу ойногон Франция курама командасы укмуштуудай туруктуулукту көрсөттү, бирок бул жетишсиз болду. Беттеш Франциянын пайдасына түзөлө баштады деп ойлогонбуз, бирок капитан Месси Аргентинаны ойготту. Ага кошо француз журналисттери Мбаппеге жылуу сөздөрдү табышты. 2022 жылкы дүйнөлүк чемпионатта анын өзүн жемелей турган эч нерсе жок. Мбаппе 7 беттеште 8 гол киргизип, дүйнө чемпионатынын бомбардири болду. Финалда хет-трик жасаган париждик чабуулчу үчүн кичинекей сыйлык. Ага Лусаэлдеги стадиондун таласында президент Эммануэл Макрон ишендирди. Килиан наразы болгон, бирок дагы эле зор ийгиликке жетишти. Ал эми футболдун мекенинде Аргентина курамасынын жеңиши Месси үчүн триумф катары бааланат. Лионель Месси аргентиналык футбол кумири Диего Марадона жасаганды гана жасаган жок. Өз өлкөсүнүн дүйнөлүк чемпионатта жеңишке жеткирди. Акыры ал резюмедеги боштукту жапты. Ал бардык убакыттын эң мыкты оюнчусу катары тарыхта калды. Бул беттеш тарыхта футбол классикасы, балким эң мыкты финал катары калат. Көп жагынан алганда бул Месси үчүн оюн болду. Акыр аягы мелдеш анын оюну болуп калды.